Мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө эне тилдин ролу чоң. Улуттун иденттүүлүгүн аныктаган фактор. Мамлекеттик тилди коомдук турмуштун бардык тармактарында мыйзамдуу түрдө колдонуу зарыл. Бул тууралуу жыйында мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев билдирди. Биз жаш мамлекетпиз. Биз жаңы гана бутка турдук. Жана болсо эгемендик бизге 91-жылы асмандан бекер түшүп келди. Деген түшүнүк менен ошон үчүн биз азыркы учурда дүркүрөп өсүп, ишенимдүү кадам таштай албай, башка эч жак өнүгүп кеткен тажрыйбалуу мамлекеттердин үлгүсүнө аргасыз барышыбыз керек деп. Тилди өнүктүрүүнүн алкагында Чүй облусунда 24 майга чейин 100 күндүк тил жана нарк акциясы жарыяланган. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасында эне тилди билүүнүн сабаттуулугу, тилге болгон мамилени өзгөртүү, мектеп окуучуларына эне тилдин маанисин жайылтуу, тилди өнүктүрүүдөгү учурдагы көйгөйлөрдүн алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү. Ушул 100 күн аралыгында Чүй облусундагы мекеме ишканаларда ушул иш алып бардык. Бул иш кандай иштер? Булар иш кагаздарын жүгүртүүдө жалаң кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган аракеттер. Ошонун негизинде бир катар конкурстар жарыяланды, бир катар иш-чаралар уюшулду. Азыр көрнөк жарыяактарды кыргызчалап чыгуу каралды. Анын ичинде мектеп окуучулары менен иштөө каралды. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларда иш кагаздарын жүргүзүү дээрлик расмий тилде жүргүзүлөт. Бул Чүй облусунда отурукташкан калктын көпчүлүгү орус тилдүү болгонуна байланыштуу дешет адистер. Бирок ага карабастан иш кагаздарын түрдүү көрнөк жарнактарды кыргыз тилинде чыгаруу чаралары көрүлүүдө. Иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү, жарнама маселеси, мына ушул сыяктуу маселелерге кеңири токтолуп, мына кандай чараларды көрөбүз. Бүгүнкү жыйындын мурдагы жыйындарга салыштырма өзгөчөлүгү, биз бул жыйынга конкреттүү түрдө мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө эмне көйгөйлөр бар, ошолорду так белгилеп, ошол эле учурда Чүй облустук ыйгарым укуктуу өкүл менен биргеликте анын чечүү жолдорун дагы макулдашып, биргеликте иш алып барууну макулдашабыз. Иш-чарада райондук администрация, айыл аймактарда, мэрияларда иш кагаздарын жүргүзүүдөгү жалпы көрсөткүчү айтылды. 2023 жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 67%дан 77%га өскөн. Айдай Ташыбекова, Улук Азизбеков, Асылбек Курманалиев, УТРК Чүй.